Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Ширин Айтматованын арам бизнестери ачыкка чыкты. Чыпалак Баатыр политическая сила надо деген уран менен партия түптөдү. Атамбаев Мерседести жазуучулардын акчасына айдаса, Хан Сарайды кайсы акчасына салган. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып лайк басканды унутпаң. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу алдын алуу иштеринин алкагында Кыргызстанда 141 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Алардын 61-и Кытайдын жарандары. Бул тууралуу 24 февралда Азаттыкка оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Отурбаева билдирди. Анын айтымында Кытайдан келген 1000ден ашык адам дарыгерлердин көзөмөлүнөн өттү. Соңку маалымат боюнча Кытайдан тышкары 29 өлкөдө катталган коронавирус 77 000 адамга жукту. Алардын көбү кытайлыктар. 2692 адам каза болду, 25 000 айыгып чыкты. 22 февралда Назар Ньюс маалымат агенттигине учурда социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан өзүн кудаймын деп эсептеген коомдук ишмер Арыстан Алай келип түз эфирде видео маек курду. Анда Арыстан Алай: мен өзүмдү кудаймын деп эсептейм. Адам гени жетилгенде ааламдын ролун аткарышы керек. Аалам деген түшүнүк Кудайды түшүндүрөт. Жашоомду жомоктоштуруп жашайм. Теңир Ата тарабынан мага тапшырмалар берилген. Тыгыз байланышта болуп, ал айткан тапшырмаларды аткарам, деди ал. Бүгүн 24 февралда Бишкек шаардык сотунда ЖЭП иши боюнча соттук отурум уланууда. Анда иштин материалдарын иликтөө процесси жүрүүдө. Судья Ирина Воронцова жактоочулардын жана айыпталуучулардын суранычы менен иштин 13-томундагы материалдарды окууда. Анда мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин жактоочусу Садыков судьянын иштин материалдарына жазылган ЖЭП боюнча түзүлгөн келишимдин айрым пункттарына көңүлүн бурдурду. Ага ылайык насыя берип жаткан Кытай тарап Кыргыз өлкөсүндө бардык салыктардан бажы төлөмдөрүнөн бошотулганы жазылган. Мындан тышкары келишим боюнча эгер тараптар ортосунда макулдашууга келе албаган жагдайлар жаралса, анда алардын иши эл аралык арбитраждык сотто каралат деп жазылган. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги келишимдин ошол пункттары мамлекеттин эгемендүүлүгүнө кол салуу болот деп белгилеген. Бирок парламент бул келишимди колдоп ратификациядан өткөргөн, дейт жактоочу. Жалпысынан ЖЭП иши боюнча 55 том бар. Учурда иштин 14-тому иликтенип жатат. Чыпалак Баатыр социалдык тармактагы баракчасына 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоого Күчмен аттуу партия программада түзүп шайлоого аттанды. Биз анын текстинин орфографиялык жана каталарын оңдоп, сүйлөм түзүлүшүн калтырдык. Көңүл буругуламага. Шайлоо жакындап келатат. Менин элим, канат фанаттарым, баарыңар ойгонгула. Мен жаныма катар-катар тизилгиле, мени колдоп шайлагыла демекчимин. Бүгүндөн баштап күч топтоп, акыл топтоп аракет кылалы. Күчмен политическая сила надо, сил надо, и все будет хорошо, Кыргызстан. Башка партияларга ишене көрбөгүлө, бир гана мага ишенгиле. 5 кадам эң негизги. Биринчи, чек ара жерлер бүт чечилип тосулат, бекемделип, кыргыз жерлер эч кимге берилбейт, сатылбайт деп конституция жагына жазылат мыйзам болуп. Экинчи, метро ылдам жүрүүчү поезддер курулуп, туризм үчүн бүт жагынан өнүгүп баштайт. Үчүнчү, өздүк өндүрүш жагыбыз өнүгүп, бизнес болобу, завод, фабрикалар курулуп, жумуш орундары элме берилип, элдерим бай болуп жашап баштайт. Төртүнчү, коррупция же ууру чыккынчылар үчүн өлүм жаза катуу тартип орнотуп баштайм. Бешинчи, Кыргызстан тил, маданият, тарых, өнөр, билим жана илим жагынан биринчи орунга чыгат демекчимин. Ал эми Күчмен партиясынын лидери Чыпалак Баатырдын сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Көңүл буругуламага. Шайлоо жакындап келатат. Мен элдерим, канаттарым, баарыңар ойгонгула. Менин жаныма катар-катар тизилгиле, мени колдоп шайлагыла демекчимин. Бүгүндөн баштап күч топтоп, акыл топтоп аракет кылалы. Күчмен политическая сила надо, сил надо, и все будет хорошо, Кыргызстан. Башка партияларга ишене көрбөгүлө, бир гана мага ишенгиле. 5 кадам эң негизги. 1. Чек ара жерлер бүт чечилип тосулат, бекемделип. Кыргыз жерлер эч кимге берилбейт, сатылбайт деп конституция жагына жазылат мыйзам болуп. Метро ылдам жүрчү поезддер курулуп, туризм үчүн бүт жагынан өнүгүп баштайт. Үчүнчү, өздүк өндүрүш жагыбыз өнүгүп, бизнес болобу, завод, фабрикалар курулуп, жумуш орундары элдериме берилип, элдерим бай болуп жашап баштайт.
4. Коррупция же ууру чыккынчылар үчүн өлүм жаза катуу тартип орнотуп баштайм. 5. Кыргызстан тил, маданият, тарых, өнөр, билим, илим жагынан 1-орунга чыгат демекчимин деп жазган Чыпалак Баатыр. Партия лидери Чыпалак Баатырдын бул посту көптөгөн талкууларды жараткан. Анда комментарийлердин айрымдарында өзгөртүүсүз окурмандарга сунуштайбыз. Гүлзат Мамытбекке үйлөнүп, Арстан Алайды өкүл ата шайлап ал, анан үчөөң менен эле мен дейсиңер. Эй Чыпалак Баатыр, тамгаларды эконом кылганыңдай бюджетти да эконом кылсаң сенден бир бригадир точно чыгат. Эми эмне дейбиз? Парламентте деле сендей билим жоктор отурат. Кирип отура бер. Депутаттардан айырмасы жок. Бир айырмасы алар жалгандан айтат, бул чын жүрөктөн. Оппа, сен эле жетишпей аттың эле. Андан көрө алипени жакшылап окучу деген сыяктуу шакаба комментарийлер жазылган жана аны колдогондор дагы бар экендигин байкоого болот. Эске сала кетсек, Чыпалак Баатырдын өз аты Зарылбек Аликенов. Ал буга чейин коомдо өзүнүн чыпалагынын күчүн көрсөтүп келет. Ал спорт менен машыкпайт, бирок чыпалагы менен автобус сүйрөп, мыгыйып, 60 килограммга чейинки адамды көтөрүүгө алы жеткендигин көрсөткөн. Булак Назар Ньюс KG. Кимели өз атасын жаман десин туурабы? Андыктан Сейит Атамбаевдин атам коррупцияга аралашкан эмес, ал таза иштеген деген сыяктуу посттору социалдык түйүндөрдө баракчаларына жазып жатканында түшүнсө болот. Ал өз атасын коргоп жатат. Бардык бала ушинтип өз атасын коргойт, бирок эл көрүп турган чындык таптакыр башка болуп жатпайбы? Муну кандай кылабыз? Атамбаев президенттик доорунда мен 1990-жылдардын башында эле доллар менен миллионер болчумун. Акаев Volvo менен жүргөндө мен Mercedes минип жүргөн деп өтө көп жолу айтканы да эсибизде. Ал мындай сөздөр менен мен башынан эле бай болчумун, президент болуп калганда эле байып кетти деп ойлогула дегенди кыйткысы келген. Бирок ал ошол убакта Mercedes менен жүрө тургандай финансылык абалды кантип түздөлө деген суроо бар эмеспи? Мунун жообун Туңгуч Ажу Аскар Акаев жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде так айтып берген. Анын айтымында Атамбаев 1990-жылдардын башында Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзунда иштеп, ал кездеги төрага залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ишенимине тереңдеп кирүү менен жазуучуларга деп мамлекеттен бөлүнгөн 50 миллион рубльды. Ал кезде рубльдин күчү доллар менен барабар болгон. Менчиктеп алган экен. Анан ал акчага завод, фабрикаларды сатып алган. Анан ошол завод, фабрикалардын темирлерин чыгарып Кытайга саткан. Жазуучулар союзуна тиешелүү болуп келген арашындагы эс алуу жайын, имараты менен ресторанында менчиктеген. Мына ушундай жол менен ал Mercedes мине турган абалды өзүнө түзгөн. Ал эми 2011-жылы мамлекет башына келгенден кийин анын байлыгы түшүнө да кирбегендей болуп көбөйгөн. Буга анын кой ташта заңгыраган хан сарайын эле мисал кылсак жарашат. Мындай хан сарай азырынча башка бир дагы кыргызстандыкта жок. Андай хан сарайда жашаш үчүн, аны камсыздоо үчүн эле өтө чоң каражат керек. Демек аша мурдагы миллиондогон сомдорду долларга айлантып, анан ал миллиардтар менен эсептелип калганда гана ушундай хан сарайды курууга белсенген болуш керек. Болбосо ал мамлекет башына турган адам катары эч кандай бизнес менен алектенген жок. Анан кайдан ал мынчалык чоң суммадагы каражатты табышы мүмкүн эле? Демек дача сууга кулаган учактагы жүк ашанын үй-бүлөсүнө таандык болгон деген маалымат кашкайган чындык экенин түшүнсөк болот. Ал учак кулаганга чейин ошондой рейстин 52 жолу жасалганы да белгилүү болгон. Ошондо Атамбаев өз мамлекет башында туруп контрабанданы калкалаган деп айта берсек болот. Мындан тышкары ашанын убагында Кытайдан өтө чоң суммада кредиттер алынды. Анан ал кредиттердин тең жарымы эле өзүнүн чөнтөгүнө кирип кеткени да билинип отурат. Бишкек ТЭЦ, Чолпон Атадагы ипподром, тарых музейи, түндүк-түштүк альтернативалык жолу, Татка Кемин сыяктуу долбоорлордун баарында ири коррупция жатканы ачыкталды. Мына ушулардын баары Атамбаевдин ашынган байлыктары кайдан келгенин айтып турат. Анан кантип аны таза иштеген деп айта алабыз. Эгерде 2010-жылга чейинки эле байлыгы менен президенттик мөөнөтүн аяктаган болсо да башка кеп болот эле, деп Беспредел KG Фейсбукка жазып чыккан. Булак Назар Ньюс KG. Буга чейин баш ал десе бөрк алган Ширин Айтматова кимдир бирөөлөрдүн буйрутмасы менен итин жетелеп алып Кыргызстанга аты жыты белгисиз активисттер менен митинг уюштуруп жүргөндүгү белгилүү. Учурда социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып жаткан Матраимовдорго жармашып жүргөндүгүнүн себеби бар экенин көрсө, ал Матраимовдор финансылык колдоо көрсөтөбү деп үмүт 2020 кылган тура. VBKG'нин маалыматында Ширин Айтматова кызылдай эле алдамчы экендиги так далилдер менен берилген. Материал Назар Ньюс KG маалымат агенттиги тарабынан кыргызчаланды. 27 январда Ленин райондук ички иштер башкармалыгына Аман Туровага карата алдамчылык боюнча арыз келип түшкөн. Анда ал Бишкекте кафени жана хостелди ижарага алып, ээсин алдап $8,000 төлөбөй койгондугу айтылган. Ижарага алынган жердин ээсинин айтымында арам бизнести Жогорку кеңештин депутаты Ширин Айтматова башкарган. 2018-жылдын июнь айында Юрий Ким ишеним катты негизинде Айдан Аман Турова Абдиева менен келишим түзгөн. Келишим боюнча Бишкектеги Токтогул көчөсү 181-дарегиндеги жерди жеке Аман Турова алып, ал жерге Тейви деп аталган кафе жана хостел ачкан.
Юрий Кимдин ою боюнча начар башкаруудан улам бизнес жүрбөй калган. Ал эми жердин ээси Юрий Ким ММКларга тергөөнүн адилеттүү жүрүшү үчүн кайрылган. 2019-жылы алар жердин ижарасынын да коммуналдык кызматтарын да акысын төлөшкөн эмес. Натыйжада алардын карызы 2019-жылдын октябрь айында $10.000 болгон. Мен ай сайын ижара акысын сурасам, күтүп туруңузчу деп жалган убадаларды беришчү. Ширин Айтматованын эмне тиешеси бар? Юрий Кимдин айтымы боюнча Айдан Амантурова атына гана кафе менен хостелдин ээси. Ижарага алуучу жерди көргөнгө жана аны сүйлөшкөнгө Жогорку Кеңештин экс-депутаты Ширин Айтматованын өзү келген. Ошол учурда менин таанышым Сыргак Кенжебаев келди. Ошол учурдагы Айтматованын жолдошу. Сыргак мен аларга жардам берип кам көрүшүмдү сураган. Мен макул болгонмун. Ижаранын келишими түзүлгөн. Ошон менен бирге ижара акысы тууралуу жеке Ширин Айтматова менен телефон аркылуу сүйлөшүп турдум. Ширин Айданага акча берип, эмнени кандай жасаш керектиги жөнүндө айтып турган. Шириндин дал өзү кофейняга Таиландтан кофе ташып, кызматкерлерге айлык акы берчү. Анын сөздөрүн WhatsApp тиркемесинде телефон номер чындыгында Ширин Айтматовага тиешелүү. Жазышуулар үн кабарлары күмөнсүз экс-депутаттык экендигин тастыктап турат. Юрий Ким редакцияга алып келген жазышууларда ижара акысын төлөө суранычы 2019-жылдын жаз айларынан башталат. Бардык суроого жооп берүү. Күтүп туруңуз, акча жакында болот. Ошондой эле Айтматова Юрий Кимден сырткары башкаларга да карыз экендигин жазып, жакында баарын төлөй тургандыгын айткан. Мен Ширин Айтматовага Айдан Амантуровага карызды азыздан төлөй бергиле көбөйүп кетет деп дайыма айтчумун. Анан келишпестик пайда болду. Сыргак Кенжебаев менен бир нече жолу сүйлөшкөнмүн. Карызды төлөйм деп убада берип, алдап такыр эле жоголуп кетти. Август айында Амантурова ижара келишимин токтотуу жөнүндө расписка жазып, жердин ээсине кайра доо койгон. Амантурова түтүктөрдү тазалоо үчүн 100 000 сом төлөөсөм, алар кетебиз деп айтышып, мага доо коюшту. Кийин биз сантехниктердин тобун чакырып түтүктөрдү тазалаттык. Түтүктө кофенин жана хостелдин ишмердүүлүгүнө байланыштуу азыктар жана памперс, салфетка, тамактын калдыктары чыкты. Айтмакчы, тазалоого 6 000 сом кетти. Бирок алар менден эмне үчүн 100 000 сом талап кылгандыгын билбейм. Бирок ижарачылар баары бир кетүүнү туура көрүшкөн. Жыйынтыгында алар кафени бошотушу керек деген чечимге токтолдук. Ижара келишимине ылайык ижарачылар кетиштен 1 ай мурда расмий түрдө билдириши жана ижара акысын төлөшү зарыл болчу. Бирок алар эч нерсе жасашпай, кафени хостелди жаман абалда калтырып кетишти. Сентябрда Айдан Амантуровага тиешелүү дагы бир расписка пайда болду. Анда Амантурова кийинки айда бардык карызды төлөөрүн жазган. Карыздын суммасы коммуналдык кызматтар үчүн 33 000 сом болсо, келишим боюнча ижара акысы $8 000 эле. Айдана бул акчаларды Ширин кийинки айда төлөшүнө убада бергендигин айткан. Мен Ширин менен карызды төлөө тууралуу сүйлөшүүнү уланта бердим. Акыры ал мени Айданага жиберди. Кийин акчасы жоктугун айтып, мага кандайдыр бир мешти сунуштаганга аракет кылды. Ошентип сентябрь, октябрь, декабрь өттү. Январда Айтматованын айдоочусу Самат $1000 алып келди. Бирок мен январдын аягына чейин алар карызды толук төлөбөсө, укук коргоо органдарына алдамчылыгыңар үчүн арыз менен кайрылам деп айтканмын. Юрий Кимдин арызы Ленин райондук ички иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине катталган. Редакция райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кененирээк маалымат сураган менен материал жарыяланар убакта алар маалымат беришкен жок. Юрий Кимдин айтымында Айдан Амантурова тергөө учурунда аны күч колдонуу аркылуу карызды төлөө тууралуу расписка жаздырышкандыгын билдирген. Ал эми Ширин Айтматова Теви кафесине жана хостелге тиешеси жоктугун айтып, Айдан аны жөн гана таанышым деп койгон. Алар жалган көрсөтмө бергендиги тууралуу жоопкерчилигин айтса болот. Демек, өзүнүн адам укуктарынын коргоочусу, коррупция менен күрөшүүчү катары көрсөткөн адилеттүүлүк тууралуу сүйлөгөн Ширин Айтматованын чыныгы жүзү ачылды. Ушул убакка чейин анын айткан сөздөрү жөн гана төш каккылоо болгон. Ушундай кичинекей карызды жабууга анын акчасы жок экендигине мен ишенбейм. Адам жөн гана өз милдеттенмелерине жооп бергиси келбей жатат. 2 баланын энеси болгон Айдан аны тагдырдын сыноосуна таштап, бул көйгөйдү чечүүгө мажбурлады. Эгер аткаруучу Айдана кылмыш жоопкерчилигине тартылса, иш кандай жакка бойт. Ширин буга моралдык жактан кандай жооп берет билбейм. Маектештин белгилегенине караганда, бизнестин ушундай жүрүшү экс-депутатка кадимки көрүнүш. Анткени Теви кафеси Шириндин чыр-чатак менен жабылып жаткан кезектеги 3-чү ишкердик идеясы. Эгерде алар акчаны беришсе, мен албетте арызымды кайтарып алам. Мага ашыкча нерсенин да, моралдык компенсациянын да кереги жок. Эч кандай канды да каалабайм. Айрыкча Ширин өзүнүн кызматкеринен баш тартып коюп, кырдаал курчуп, жоопкерчилик Айдананын мойнуна илинип калды. Мен муну каалаган эмесмин. 2019 ноябрда Үмүт 2020 кыймылы демилгечиси Ширин Айтматова Кыргызстанда коррупцияны иликтөө үчүн каражат чогултууну жарыялаган. Реквизиттерди алуучу катарда ушул Айдана Амантурова көрсөтүлгөн. Демек, бул Айдана Амантурова менен Ширин Айтматова жөн гана тааныш эместигинен кабар берет. Айтмакчы, экс-депутаттын материалдык жардам долбоору тууралуу сөз.
Жакында Үмүт 2023 Patreon авторлор өз иштерин акылуу төлөм аркылуу тараталчу веб-сайт ачылгандыгын Twitter баракчасына жарыяланган. Айтматованын ишмердүүлүгү эмне менен аяктарын көрө жатабыз. Белгилей кетсек, VBKG редакциясы Юрий Ким менен Айдан Амантурова Ширин Айтматованын жазышкан бардык сөздөрүнүн скриншотторун жарыялаган жок. Бирок алар редакциянын колунда бар. Булак Назар News KG.